Kayran gana el, kayran gana mamleket, kayran gana murduğa bok suyu kölgen Kırgızlar dağı tartkılığın aldı eken. Benim beken baylap durup çıdağın. Özüңdүн zökül uulдарыңа, özüңdүн zökül kızlarına. Rahmat. Элүү жакпай өтпай бер. Чындыгында өкмөт азыр центрі менен сүйлөшүүнүн аягында болгону 40%ке жетишкен. 4% сатып алабыз атат да. Бирок бир лидер фракциялар чыгып атат, депутаттар биз 67% кылып беребиз деп. Жана ошондуктан премьер-министрди колдоп элем. Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев эгер Жогорку Кеңеш өкмөт сунуштаган кумтөр боюнча вариантты колдобосо, мыкты чечим сунуштаганга кызмат ордун бошотуп бере турганын билдирди. Мындай оюн өкмөт башчысы бүгүн парламенттин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин отурумунда ырастады. Оторбаевдин айтуусунда кумтөрдүн тегерегиндеги маселе өлкө тарыхында орчунду бойдон калууда. Баарына маалым болгондой, азыр маселени чечүүнүн эки жолу бар. Бул биргелешкен ишкана түзүү же улутташтыруу. Парламенттин былтыры кабыл алган токтомуна ылайык биргелешкен ишкана түзүү тапшырмасы берилген. Учурда Центр жаңы план сунуштады. Анда кенттин келечеги таптакыр башка, деди Жомарт Оторбаев. Мындан тышкары премьер бир топ маселелер боюнча келишпестиктер бар экенин да белгиледи. Жоопкерчиликти депутаттарга оодарып салайын деген оюм жок, ошондуктан жоопкерчиликти толугу менен өз мойнума алып жатам, деди өкмөт башчысы. Реструктуризациянын башка варианттарына мен премьер-министр катары макул болбойм деп расмий түрдө билдирем. Ошондуктан ушул маселе боюнча парламентибизде кандайдыр бир жумшак рейтинг өткөрүүнү сунуштайм. Кумтур маселеси боюнча кайсы болбосун башка саясатчы өз программасын сунуштасын. Бул маселени чечүү боюнча ар кандай талапкерлердин программаларды атаандашсын. Мен вариантымды принципиалдуу жактайм. Эгерде Жогорку Кеңеш мен сунуш кылган вариантты колдобой, башка адамдын вариантын кабыл алабыз десе, мен анда премьер-министрлик кызмат ордумду ошол кандидатка дароо өткөрүп берүүгө даярмын. Эки долбоор бар. Эки долбоор токтомдун. Биринчиси Садыр Нуркожоевич Жапаров даярдаган. Экинчиси 3 комитет жыйынтыктап бардык дебейин 4 фракциянын пикирин бардык ошо даярдалган долбоорлорду эске алып туруп макулдашылган долбоорду чыгарган. Эки долбоор. Мен биринчисин азыр доош коем. Биринчиси Садыр Нуркожоевич Жапаровдун варианты долбоору. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду кумтор боюнча доош коем, доош бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду. Урматтуу депутаттар, мен сиздердин баарыңыздарды мына өзгөчө ушу доош берерде көңүлүңүздөрдү буруп, ушу токтомду дагы бир карап коюңуздарды суранып кетелем. Себеп дегенде бул токтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Ал жерде 20 миңден ашык акционерлер бар. Чет өлкөлүк 20 миңден ашык акционерлер бар. Bir yerde bu toktomda sunuştalып атат. Жаңы Кыргыз иш компаниясы түзүлүп, ошого 3 күн ичинде өткүзүп берилиш керек деп туруп. Ошон үчүн мен болсо сиздерди чакырып келем. Садыр Нуркожоевич, сиздер жакшы иш кылдыңыздар. Көз карашыбыз сиздикиндей. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду кумтор боюнча доош коем, доош бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эми экинчи долбоорду доош коем. Урматтуу депутаттар, экинчи комитеттер тарабынан даярдалган макулдашылган долбоорду доош коем, доош бериңиздер. Макул 67, каршы 11, барды 78. Долбоор кабыл алынды. Садыр Нуркожоевич, сизге дагы чоң рахмат, комиссиянын мүчөлөрүнө чоң рахмат. Бул маселени ушул комиссия иштеп чыгарды. Жакшы иш болду. Бир топ комиссиялар иштеди. Бирок жыйынтыгын алып келип,
Садыр Нуркожоевич жетектеген комиссия чыгарды. Ачык эле айтыш керек, ыраазычылыгыбызды билдирип, бул маселени жөн калтырбай алдыга гана жылышыбыз керек. Ушул токтом менен түзүлгөн комиссиянын дагы жогорку кеңеш тарабынан көзөмөлгө алынып, будан нары комитеттер дагы Садыр Нуркожоевич, Кудай буйрса өзүңүз дагы бул комиссияга киресиз, Кудай буйрса. Жумушун жакшынакай алып келгиле. Эл күтүп атат, депутаттар да күтүп атат. Сөз сизде. Рахмат, урматтуу депутаттар, айрыкча колдоп берген депутаттарга чоң ыраазычылыкты билдиремин, комиссиянын атынан жана өзүмдүн атымдан. Экинчи, сиздер кабыл алган азыркы токтом, бул бая ууруларга эле, ууруларды жиберген болдуңар да, бар ууруну кармап кел деп. Мен дагы бир фактын айтып коеюн, мына заместитель министра Аселетко 13 декабрь 2010 жылы жанакы фабриканын ичинде мыйзамсыз курулган печкага активдештирилген көмүрдү күйгүзүп ийип, андан алган алтынды уурдап кетип атканга уруксат берген. Мына ушуну иштете бергиле деп мынакей. Анан ушундай министрлер, зам министрлер контрабанданын уурдап аткандын башында турганда силер ошолорго тапшырма бердиңер да. То есть ууруларды кармап келеле деп ууруларды жиберип атасыңар. Чоң рахмат. Мен бул комиссияга баш тартам, кирбеймин, урматтуу төрага. Мындан ары ишиңерди кыла бергиле. Эгерде комиссия жардам сурап келип, кимге кандай документтери бар болсо, бар экенин сураса, биз бергенге даярбыз. Рахмат. Жардам бериңиз. Бул Кыргызстан үчүн, эл үчүн керек. Андан комиссияңыздагы бардыңыздар, депутаттар, бирок ууруларды кармап кел дегенге бул кошула албасам дагы, бирок көзөмөл кылабыз. Көзөмөл кылып, андай болбой турган кылабыз. Бая 2003 жылдан бери ошого катышкандардын бардыгын жоопко тартабыз дедикпи? Кудай буйрса өзүбүз көзөмөлдөйбүз, тартабыз муну. Биринчи микрофон. Урматтуу Асылбек Шарыпович, Эркин Сакебаев коллегабыз эң туура айтты. Кече күнү Кумтөр боюнча токтом кабыл алып бердик. Өкмөт сунуштаган, коалиция сунуштаган, айрым депутаттар сунуштаган. Ууруну кармагыла деп биз кайра ууруну жибердик. Аркасынан ууруну жибердик да, бар ууруну кармап кел деп. Ошон үчүн мен көчө айттым, бул комиссияга мен кирбейм. Мына Эркин Сакебаев айтты, мен да чыгам, мен бул комиссияга иштебейм деп. Мен айтайын дегеним, өкмөт иштей албагандан кийин бул өкмөт кетиш керек. Урматтуу Асылбек Шарыпович, кетиш керек. Бир рудникти иштете албайбыз, башыбыз жетпейт деп отурса, анан биз кайсы өкмөткө мамлекеттин тагдырын ишенип бергенбиз. Андан кийин өкмөт кетип, жаңы өкмөт түзүп берип, патриот, иштей алган өкмөттү түзүп берип, андан кийин менин оюмча жогорку кеңеште эле таркап кетишибиз керек го деп ойлойм. Любое соглашение, это связано с Кумтором или с другими, между двумя человеками, изменение соглашения – это очень трудный процесс. А тем более, где большие деньги, и тем более золотом связано, это очень трудный, тяжелый вопрос.